Assalamu alaikum, urmattu o'quvchilar, urmattu ekzamenge daярдануучулар, urmattu айдоочулар, келечекте айдоочу болом дегендер. Амансыздарбы? Азыр Жылдыз Кейжинин биринчи билетинин биринчи суроосуну баштадык. Бул запись, бул видео жазуулар экзамендик сынактан оңой, анан бат үйрөнүп окуп кеткенге даярдалды. Кеттик анда. Мен бул видеодо суроосуну окуп, туура вариантын окуйм дагы, андан кийинки кайталоодо сиздер өзүңүздөр окуп, өзүңүздөр туура вариантын табышыңыздар керек. Бул экзаменге даярдануунун бир ыкмасы. Кеттик анда. Баштадык. Авариялык сигнализация бузук же жок болсо, сүйрөлүп бараткан автоунаа кантип белгилениши керек деген вариантка суроого биз төмөнкү вариантты тандайбыз. Сүйрөлүп бараткан автоунаанын арткы бөлүгүнө авариялык токтоп калуунун белгиси орнотулушу керек деп. Мен окуган суроону, окуган вариантты ар бирин жакшы эстеп калыш керек. Мен бул 20 суроону бүткөндөн кийин сиздерден сурайм. Кеттик анда, ушул вариантты тандайбыз. Кийинкиси экинчи суроо. Топурак жолдон кесилишке чыксаңыз, сиз кайсы жолго түшөсүз? Биз төмөнкү вариант тандайбыз. Башкы жолго. Ар бирин эстеп калабыз. Үчүнчү суроого кеттик. Сиз менен чогуу бир багытта кетип бараткан трамвай жолдун ортосундагы аялдамада токтоп калса, айдоочу эмне кылышы керек? Деди. Демек биз мына ушул вариант тандайбыз. Трамвайга көздөй бараткан же андан чыгып келаткан жөө жүргүнчүлөргө жол бериши керек деген вариантты тандайбыз. Төртүнчү суроо. Бул жолдун жүрүүчү бөлүгүндө канча кыймыл тилкеси бар? Жүрүүчү бөлүгүндө 2 тилке дейбиз. Мына бул жак тилке деген полоса деген туугандар. Кээ бирлер ошону дагы түшүнбөгөндөр бар. 1 тилке, 1 полоса, 2 полоса. Демек, мына ушул жоопту басабыз. Кийинкиси тик ылдый түшкөн жолдо передачаны же чиркешмени өчүрүп алып, тормозду баса берүү эмне үчүн кооптуу десе, тормоз механизмдери ысып чыгат жана тормоз жакшы берилбей калат деген вариантты басабыз. Андан кийинкиси оң тилкеде жүрүп бараткан унаадан ашып өткөндөн кийин ортоңку тилке менен жол жүргөнүңүздү уланта берсеңиз болобу? Ортоңку тилке менен биз жол уланта бергенге бизге болбойт. Тыюу салынат деген вариант тандайбыз бул жерден. Кийинкиси төмөнкүлөрдүн кайсынысы жок болсо, эң жогорку салмагы 3,5 тоннага чейин уруксат берилген жүк ташуучу унааны пайдаланууга жол берилет десе, биз мына ушул вариантты тандайбыз. Артка жылып кеткенге тоскоолдук кылган таягычтар жок болсо дегенди тандадык. Кийинкиси бул белги эмнени билдирет? Бул белги авариялык түрдө чыкканга туура келген жерге чейинки кыймылдын багытын жана ага чейинки аралыкты деген вариантты басып туруп жоопту беребиз. 9-га келипиз. Жүргүнчүлөрдү отургузуш үчүн жана түшүрүш үчүн сизге бул жерге токтогонго болобу? Узун вариант тандайбыз. Эгер унаалардын жол жүрүп баратканына тоскоолдук жаратпасаңыз, анда болот деген вариантты басабыз. Кесилиштен кийин короого киргенге болобу? Кесилиштен кийин короого киргенге болот деген вариантты басабыз. Андан кийинкиси унааны тормоз жолу унаа ылдамдыктан байланыштуубу? Унааны тормоз жолу мына ушул вариантты тандаганыбыз туура болот. Ылдамдык квадраты көбөйгөн сайын ал дагы көбөйөт деген вариантты басабыз. Кийинкиси бул жолдо канча жүрүүчү бөлүк бар? Жүрүүчү бөлүк 1 бөлүк бар. Бул чейин жолду 2-ге бөлө албайт дегенбиз алдыңкы сабактарда. Кийинкиси ушундай кырдаалда сизге темир жолдон өткөнгө уруксат берилеби? Алмак салмак кызыл күйүп атканда уруксат берилбейт. Тыюу салынат дегенди тандап туруп басабыз. Кийинкиси 14-чү. Транспорт каражатынын максималдык массасы эмнени билдирет? Максималдык массасы мына бул вариант тандайбыз. Жүк, айдоочу жана жүргүнчүлөр жүктөлгөн транспорт каражатынын массасы аны максималдуу жол берилген масса катарында чыгарган ишкана белгилейт. 2 Т менен башталган 2 вариант, анан Ж менен башталган 1 вариант. Демек ушундай дагы эстеп калсак болот.
Кийинкиси сиз түз эле айдайын деп жатасыз, светофордун күйүп өчүп турган сары сигналда эмне кылышыңыз керек десе, жеңил унааны гана биринчи өткөрүшүңүз керек деген вариантты басабыз бул жерден. 16 суроого келдик. Башка унаа сизди озуп өткөндө эмне кылышыңыз керек? Башка унаа бизди озуп өткөндө төмөнкү вариантты тандайбыз. Ылдамдыкты көбөйтпөшүңүз керек. Ылдамдыкты көбөйтпөшүңүз керек деген вариант басабыз. Туугандар, видеону көрүп атканда лайктан басып көрүш керек, басканча. Анткени рейтинг түшүп кеткенде эфирди өчүрүп салат дагы, эфир өчүп калат. Анан кийинки билеттерди көрө албай каласыздар. Бул белги эмнени билдирет? Бул белги мына бул вариант тандалат. Бет маңдай келаткан унаага жолду берүүгө милдеттендирет деген вариантты басабыз. Мына ушул карап калыңыздар. Кийинкиси, унааңызды кайсы жери бузулуп калса, унаа оңдогон жерге чейин же унаа токтоочу аянтка чейин барганга тыюу салынат десе, тормоз системасы иштебей калса. 19 суроого келдик. Жолдун тосмосуна тартылган вертикалдык чийин эмнени эскертет? Бул ак кара болгон чийиндер эмнени эскертет десе, жолдун кооптуу бөлүгүндө жол жүрүп баратканыңызды. Ар бир окулган суроо, берилген жооп азыр сиздерден суралат. Внимательно болуп, кылдат эстеп калыңыздар. Бул белги жакындаган кесилиште эмне кылышты эскертет деди. Биз мына бул вариантты тандайбыз. Оң жагыңызга жакындап келаткан унааларга жол беришиңиз керек дегенди тандайбыз. Мына туугандар, биздики 7 мүнөт, почти 8 мүнөттө 20 суроого туура жооп бердик. Эми мен сиздерден сурайм. Ушул эле билетти. Анан сиздер жооп беришиңиздер керек. Сиздер 50 секунд же болбосо 40 секунд коеюн ар биринде. Ошого жооп бергенге аракет кылыңыздар. Ушул ыкма менен экзаменден өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү чоң. Так, кеттик анда. Авариялык сигнализация бузук же жок болсо, сүйрөлүп бараткан автоунаа кантип белгилениши керек? Аракет кылабыз. Сүйрөлүп бараткан автоунаанын арткы бөлүгүндө авариялык токтоп калуунун белгиси орнотулушу керек деген вариант болчу. Кийинкисине. Топурак жолдон кесилишке чыксаңыз, сиз кайсы жолго түшөсүз? Башкы жолго. Башкы жолго. Так, андан кийинкиси. Сиз менен чогуу бир багытта кетип бараткан трамвай жолдун ортосундагы аялдамада токтоп калса, айдоочу эмне кылышы керек? Так, трамвайга көздөй бараткан же андан чыгып келаткан жөө жүргүнчүлөргө жол бериш керек. Кийинкиси, бул жолдун жүрүүчү бөлүгүндө канча кыймыл тилкеси бар? Так, 2. 2 кыймыл тилке. Кеттик.
Кийинкиси тик ылдый түшкөн жолдо передачаны же чиркешмени өчүрүп алып тормозду баса берүү эмне үчүн кооптуу? Так. Тормоз механизмдери ысып чыгат жана тормоз жакшы берилбей калат. Кийинкиси оң тилкеде жүрүп бараткан унаадан ашып өткөндөн кийин ортоңку тилке менен жол жүргөнүңүздү уланта берсеңиз болот. Бул жактан оң полосадан ашып өткөндөн кийин сол тилке менен дальше жүрө бергенге уруксат берилеби же берилбейби деп суроо бердик. Кеттик анда ойлонобуз. Так, тыюу салынат, тыюу салынат. Кийинкиси төмөнкүлөрдүн кайсынысы жок болсо, эң жогорку салмагы 3,5 тоннага чейин уруксат берилген жүк ташуучу унааны пайдаланууга жол берилет. Кеттик, ойлонобуз. Артка жылып кеткенге тоскоолдук кылган таягычтар жок болсо дегенди тандаганбыз. Кийинкиси бул белги эмнени билдирет? Так. Авариялык түрдө чыкканга туура келген жерге чейинки кыймылдын багытын жана ага чейинки аралыкты. Кеттик. 9-чусу. Жүргүнчүлөрдү отургузуш үчүн жана түшүрүш үчүн сизге бул жерге токтогонго болобу? Эгер унаалардын жол жүрүп баратканына тоскоолдук жаратпасаңыз, анда болот деген вариантты бастык. Кийинкиси кесилиштен кийин короого киргенге болобу? Ойлонобуз. Болот. Унаанын тормоз жолу унаа ылдамдыктан байланыштуубу? Ылдамдык квадрат көбөйгөн сайын ал дагы көбөйөт деген басабыз. Кийинкиси бул жолдо канча жүрүүчү бөлүк бар? Бир. Кийинкиси ушундай кырдаалда сизге темир жолдон өткөнгө уруксат берилеби? Тыюу салынат. Транспорт каражатынын максималдык массасы эмнени билдирет? Жүк айдоочу жана жүргүнчүлөр жүктөлгөн транспорт каражатынын массасы аны максималдуу жол берилген масса катарында чыгарган ишкана белгилейт. Кеттик. Кийинкиси сиз түз эле айдайын деп жатасыз, светофордун күйүп өчүп турган сары сигналда эмне кылышыңыз керек?
жеңил унаага гана биринчи өткөрүшүңүз керек деген вариантты тандайбыз. Андан кийинкиси башка унаа сизди озуп өткөндө эмне кылышыңыз керек? Ылдамдыкты көбөйтпөшүңүз керек. Кийинкиси бул белги эмнени билдирет? Бет маңында келаткан унаага жолду берүүгө милдеттендирет деген вариантты тандайбыз. Унааңызды кайсы жер бузулуп калса, унаа оңдогон жерге чейин же унаа токтоочу аянтка чейин барганга тыюу салынат. Ойлонобуз. Тормоз системасы иштебей калса. Жолдун тосмосунда тартылган вертикалдык чийин эмнени эскертет? Жолдун ортосунда вертикалдык чийин эмнени эскертет? Кеттиктер, ойлонобуз. Жолдун кооптуу бөлүгүндө жол жүрүп баратканыңызды дегенди тандадык. Бул белги жакындаган кесилиште эмне кылышты эскертет? Бул белги эмне кылышты бизге эскертет? Оң жагыңызга жакындап келаткан унааларга жол беришиңиз керек деген вариантты бастыгы. Мына ушуну менен туугандар 20 мүнөт 20 суроо 20 туура жооп менен бүттү. 9 мүнөттө бүттүк. Аман болуңуздар, саламат болуңуздар. Мына ушундай жол менен дагы даярданса болот туугандар. Номеримди айтып коеюн: 0503 20 04 89. Менде башка дагы ыкмалары бар экзаменге даярдануу боюнча. Бардыгы ошол окуу жолу менен даярданса болот. Саламат болуңуздар, аман болуңуздар.